Келиңиздер, дагы суроого жооп берели. Кызымды аябай жакшы көрөм. 13 жашка чыкты. Кичине туура эмес иш кылса эле өзүм төрөсөм мындай болбойт эле деген ойлор келе берет. Анткени мен багып алгам, мен энергия бере аламбы? Караңыздар, биз өзүбүз төрөгөн балага, биологиялык балага гана энергия бере алабыз. Анткени биз энергияны өзүбүздүн ДНК кан аркылуу гана беребиз. Эгерде багып ала турган болсоңуз, анда сиз кызыңызга энергия бере албайсыз. Анткени ал кызыңызга өзүнүн төрөгөн ата энеси гана берет. Сиз кызыңыз сиздин оюңуздагыдай болуш үчүн багып алсаңыз дагы, анткени сиз багып алганда дагы кандайдыр бир соопчулук ишти жасагандыктан, жаратканыма ыраазы болуңуз, ушундай кызды багып алганга мага мүмкүнчүлүк берип жатканың үчүн деп жаратканыма ыраазы болуп, ошол эле учурда кызды төрөгөн өзүнүн ата энесине, биологиялык ата энесине дагы ыраазычылык айтып, алардан кызым ушундай болсо экен, кызыма ыраазычылык бергиле деп өзүңүз эле иштей берсеңиз, жараткандан сурай берсеңиз эле кызыңыз сиз каалагандай кыз болот. Анан сизге айтарым, сөзсүз түрдө кызыңызды өзүнүн төрөгөн биологиялык ата энеси менен катташтырганга аракет кылыңыз. Ошондо гана кызыңыз бул жашоодогу өзүнүн ордун таап, бактылуу кыз боло алат.